Маянанын жогорулашы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишине дем берүүдө. Нурзат 1,5 жылдан бери саламаттык сактоо министрлигинде башкы адис болуп эмгектенет. Ал үчүн айына 10 000 сом алчу. Бул айлык чыгымдарына толук жетчү эмес. Эмгек акысы дээрлик 130%га жогорулап кубанып турат. Маянанын көбөйүшү мамлекеттик кызматтын катарын кесипкөй кадрлар менен толуктайт деп ишенет. Айлык аз деп баягы адистер көп иштебей кетип калышчу кээ бир адистер. Эми азыр ойлойм биздин арабызга дагы адистер кошулуп татыктуу маянасын алат деп. Бул да болсо бизге кичине болсо дагы мотивация берет жана стимул берет. Ал эми Элеман Чаргынбаевдин мамлекеттик кызматка келгенине 5 жыл болгон. Алгач 5 000 сом айлыкка каниет кылып иштечү. Катардагы адистиктен баштап азыр бөлүм башчылыкка жеткен. Эмгек акы жогорулаганга чейин колуна 18 000 сом тийчү. Бирок бул каражат керектөөлөрүн толук жаппай, айрым учурда насыя алууга мажбур эле. Азыркы экономика боюнча жок, жетиш эмес. Көбүнчөсү эле тамак ашка кетип калчу. Жана коммунальный услугалар деле көтөрүлүп ошолорго кетип. Өзүмө деле калчу, аз эле калчу да. Айлык маяны көтөрүлгөндөн кийин начисленный 50 000, а колго где-то 45-46 000. 1 августтан баштап бюджеттик мекемелерде эмгектенгендердин айлыктары сезилерлик көтөрүлгөн. Маселен, транспорт жана коммуникациялар министрлигинде 10 000 сом алган адиске сентябрда 42 000 сом чегерилген. Августтан тарта ар бир кызматкерге 2 000 сом, транспорттук чыгымдарга 5 000 сом тамак ашына берилүүдө. Катардагы специалисттердин эмгек акылары мурда 12-13 000 сом болсо, эмгек акыларынын шарттары боюнча 30-35 000 сомго чейин көтөрүлөт. Ал эми башкармалыктардын, бөлүмдөрдүн жетекчиликтеринин эмгек акылары 2,5 эсеге чейин көтөрүлүп турат. Мурда бир колуна тийгени башкармалыктын жетекчилери бир 30-35 000 сом тегерегинде болсо, азыр 60-65 000 сомго чейин көтөрүлдү. Айлыктардын жогорулашы кызматкерлердин ишине дем берүү менен катар жоопкерчилигин да арттырган. Сентябрда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, кенже техникалык тейлөө персоналы, күч түзүмүнүн жарандык жана эмгек келишими боюнча иштеген кызматчылары жогорулатылган айлыктарын алышты. Алардын саны 58 000 түзөт. 5 айга 7 миллиард сом тегерегинде акча каражат кошумча талап кылынат. Жылдык эсеп боюнча 16,18 миллиард сом кошумча талап кылынат экен. Каражат налогдон түшкөн каражат, бул бардык каражаты такталган. Орусча айтканда налоговое поступление. Эске сала кетсек, буга чейин социалдык тармактын кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлгөн. Ал үчүн бюджеттен кошумча 26 миллиард сом каралган. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.